Bismillahi elhamdülillah vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу туугандар, араб тили сабактарын улантабыз. Китебибиздин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайри натикина биха. Китебибиздин 22-нчи сабагына келгенбиз. 22-нчи сабагын окурдан алдын бул барактагы теманы түшүнүп алалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Al-mamnu'u minas-sarf. Билиңиздер, араб тилинде ысымдар экиге бөлүнөт. Мунсариф жана мамну'у минас-сарф деп. Мунсариф аттуу ысымдар биз мурда танилип окуп келе жаткан бардык ысымдар мунсариф болот туугандар. Тактап айтканда танвинди ала турган ысымдар жана касраны ала турган ысымдар мунсариф болот. Касра эле эмес, бардык. Фатха, домма, касра ушуларды ала турган бардыгына жана танвинда кире турган ысымдар мунсариф. Ал эми ошонун экинчи түрү мамну'у минас-сарф. Сарфтан тыйылган ысымдар. Ал-мамну'у деген тосулган, тыйылган деген сөз. Мана'a ямнa'у, тозду, тыйды деген мааниден чыккан. Фе'ичтен. Ал-мамну'у деген тосулган, эмнеден? Минас-сарф, сарфтан тосулган ысымдар. Ас-сарф деген бул жерде танвин. Танвинден тыйылган ысымдар. Бул ысымдар танвин албайт. Азыр түшүнөбүз. Ал-мамну'у минас-сарф. Ал-мамну'у минас-сарф аттуу ысымдар булар эмнелер? Мамну'у минас-сарф деген эмне? Исмун ла юнаввану. Танвин албаган ысым. Танвинделбеген ысым деп жатат да. Исмун ла юнавван. Танвин албаган ысым. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү ва южарру бил фатхати. Фатха менен жар болот. Фатха менен жар болот. Ниябатан анил ал-касрати, касранын ордуна дейт. Касранын ордуна фатха менен жар болот. Мисалы фи кирсе, фил байти деп жүрчү келе да, туурабы туугандар? Фил байти деп касра менен. Бул ысымдар эмне болот? Ти эмес, фи ахмада деп не фатха менен болот. Мына ушундай эки өзгөчөлүгү бар деп жатат да. Ал-мамну'у минас-сарф аттуу ысымдын эки өзгөчөлүгү танвин албайт жана касра менен жар болбойт, ал фатха менен болот деп жатат. Эми кайсыл ысымдар мамну'у минас-сарф болот? Азыр бизге ошол керек. Негизи азыр биз китепте жолуккан маанилүүлөрүн жазып кеттик. Мына ушулар бизге китепте жолугат. Негизи мамну'у минас-сарф аттуу ысымдар көп деле эмес, 10дун тегерегинде. Азыр биз 6-7син жазып өттүк. Дагы 2 жөө калгандыр. Иншаллах нахвы китептерин алдыда окусак толугу менен окуйбуз иншаллах. Биринчи ал-аламул муаннас. Биринчи мамну'у минас-сарф болгон ысымдардын бири ал-аламул муаннас. Ал-алам деген ат, энчилүү ат, коюлган ат. Адамга же жерге, сууга коюлган ат. Ал-муаннас деген женский. Женский роддогу аттардын бардыгы туугандар мамну'у минас-сарф. Түшүндүңүздөр, э? Женский род дегенде 3 түрдүү болот туугандар. Биринчиси лафзый ва ма'нави. Лафзый деген айтылышы жагынан дагы, ма'нави мааниси жагынан да женский род болгон аттар бар. Лафзый ва ма'нави. Мисалы Аишату, Хадижату. Аишату, Хадижату тамарбуталар турат бул жерде. Булар лафзый, айтылышы жагынан женский род болуп жатат. Мааниси жагынан дагы булар аял кишилер. Экинчиден ма'нави. Лафзый эмес, мааниси жагынан гана женский род. Мисалы Марьяму, Зайнабу. Буларда эч кандай женский роддун белгиси жок, айтылышы жагынан, лафзый жагынан белгиси жок, бирок мааниси, ма'нави мааниси жагынан булар аял кишилер. Үчүнчү түрү лафзый, тескериси. Мисалы айтылышы жагынан женский род болгон ысымдар, мааниси эмес. Толхату, Усамату, Хамзату жана башка. Убайдату. Бул ысымдар лафзый, айтылышы жагынан женский род, мына тамарбута турат, бирок булар мааниси жагынан женский эмес, булар эркек адамдар. Түшүнүңүздөр, туугандар? Женский род деген 3 түрдүү болот экен. Айтылышы жагынан дагы, мааниси жагынан да женский род, мааниси жагынан гана женский род. Үчүнчүсү көрүнүшү жагынан, жазышы жагынан гана женский род. Айтылышы жагынан гана. Экинчи түрдөгү мамну'у минас-сарф болгон ысымдардын экинчиси ал-аламул махтуму би алифин ва нунин заидатайни. Ал-аламу деген ат, энчилүү ат. Ал-махтум деген аяктаган деген сөз. Би алифин ва нунин заидатайни.
Алиф жана ашыкча алиф жана нун менен бүткөн аттар. Ашыкча алиф жана нун менен бүткөн аттар не экен? Мамну мин сарф. Мисалы Усману, Аффану, Сулейману, Марвану жана башка көптөгөн ысымдар бар туугандар, аттар бар. Булар эркек адамдын аттары. Мына алиф жана нун менен бүтүп жатат. Алиф жана нун, ашыкча алиф нун менен. Ушулар дагы не экен? Танвин жана касыр албайт. Ошол эле убакта туугандар, алиф жана нун менен бүткөн сыпаттар дагы ас-сифа. Мисалы Годбану, ачуулуу, Каслану, жалкоо. Түшүндүңүздөр туугандар? Ашыкча алиф нун менен бүткөн энчилүү аттар дагы жана сыпаттар дагы мамну мин ас-сарф. Үчүнчүдөн ал-алам аллази ала вазнил фи'л. Фейл сүрөтүндөгү аттар. Фейл сүрөтүндөгү аттар дагы туугандар мамну мин ас-сарф. Мисалы Ахмаду, Язиду адамдын аттары. Ахмаду деген аф'алу, Язиду деген яф'илу деген фейлин вазындагы фейлин таразасына дал келген ысымдар. Мисалы Ахмаду деген Хамида мактады, Яхмаду мактап жатат. Ахмаду деген мен мактайм деген сөз да, ана Ахмаду. Мен мактайм же мактап жатам. Язиду деген көбөйдү, мисалы зада көбөй, Язиду көбөйүп жатат. Мына ушундай кыймыл аракетке окшогон, этишке окшогон аттардан экен туугандар. Мамну мин ас-сарф, танвин жана касыр албайт. Ошондой эле фейлин сүрөтүндөгү сыпаттар дагы туугандар. Мисалы абияду ак, ахмару кызыл, афдолу артык, жакшы. Мына ушундай сын сыпаттар дагы фейлге окшогон некен? Мамну мин ас-сарф. Сарфтан тыйылган ысымдарга кирет. Үчүнчүдөн үчүнчүнү айттык. Төртүнчү ал-алам ал-а'жами. Ал-алам энчилат, ал-а'жами деген араб эмес. Араб эмес аттар да некен? Мамну мин ас-сарф, танвин жана касыр албайт. Мисалы Ибрахиму, Ибрахим, Эдуарду деген Эдвард, башка өлкөдөгү аттар. Пакистану деген Пакистан, Кыргызстану, Бишкеку жана башка. Мына ушундай араб эмес аттар туугандар танвин жана касыр албайт. Бешинчи ал-исму ал-махтуму би алифин мамдуда. Алиф мамдуда менен бүткөн ысымдар. Булар энчилүү ат болуш шарт эмес, бардык ысымдар. Алиф мамдуда деген мындай туугандар. Тике турган алиф жана андан кийин хамза келет. Ушундай менен аяктаган ысымдар алиф мамдуда менен аяктады деп айтылат. Алиф мамдуда менен аяктаган ысымдар. Мисалы агнияу байлар, гониюн бай, агнияу байлар, фукороу факирдин көптүктөрү, кедейлер, уламау алымдар, алимдин көптүктөрү. Мына булардын бардыгы алиф хамза менен аяктап жатат. Ушундай алиф хамза менен аяктаган ысымдар мамну мин ас-сарф. Алтынчыдан өтө көп жолукканы бул сыйготу мунтахал жумуу. Сыйготу мунтахал жумуи. Мына ушундай түрдөгү ысымдар туугандар мамну мин ас-сарфка кирет. Сыйготу мунтахал жумуу деген эмне? Буну кыргызча которгондо көптүктүрлөрдүн бүтөр чеги, бүткөн чегинин сүрөтү деген мааниде которулат. Бирок бизге бунусу керек эмес. Бизге бунун эрежеси керек. Сыйготу мунтахал жумуу деген эмне? Сыйготу мунтахал жумуу деген ар бир жаму таксир ортосу алиф, ошол алифтен кийин 2 же 3 тамга келет. Мына эрежеси ушул туугандар. Биз ар бир нерсени барактагылардын кыргызчасын жазган жокпуз бул жака. Себеби бул барака кыргызчасын кошуп жаза берсек батпай калат. Сиздер болсо ар бир арабчанын түйүнө түшүнбөсөңүздөр кыргызчасын дагы жазып кетиңиздер. Биз айтып жаткандай кылып. Алтынчы сыйготу мунтахал жумуу. Сыйготу мунтахал жумуу деген не экен? Ар бир жаму таксир ортосу алиф жана ошо алифтен кийин 2 же 3 тамга келет. Мисалы масажиду, масжид мечит, масажиду мечиттер. Мифтах ачкыч, мафатиху ачкычтар. Миндил бетарчы, манадилу бетарчылар. Ортосунда алиф бар, жаму таксир. Ошо алифтен кийин 2 тамга келди. Бул жерде 3 тамга келди. Бул жерде 3 тамга келди. Мына ушундай туугандар.
Бул жерде бир эскертүү. Эгер бул түрдөгү ысымдар, түшүндүрүп айтканда мамнуъ мина сорф болгон танвин жана касраны албаган ысымдар мудоф болсо же алиф лам менен келсе, кадимгидей эле ысым болуп калат. Мунсориф болуп калат, тактап айтканда. Касраны деле алат, ошондой болуп калат. Мисалы алиф лам менен келсе, мисалы фини киргизсек не болот туугандар? Масажидага фи масажида болот, туурабы? Касыр албайт да, касранын ордуна фатха менен жар болот дегенбиз. Ал эми алиф лам кирип калса, кадимгидей эле касра менен болуп калат. Мисалы фил масажиди. Мудоф дегени, мисалы мудоф болсо, мисалы масажидул корияти болсо, айылдын мечиттери болсо, фи масажидил корияти деп мудоф болсо деле кадимки ысым болуп эле касра менен жар болуп калат. Түшүнүктүүбү туугандар? Демек мудоф болсо, алиф лам болсо не болуп калат экен? Ал кадимгидей эле ысымдардын катарына кирип калат. Азыр болсо туугандар китептеги берилген сабакты окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ад-дарсу ас-сани вал-ишрун. 22-нчи сабак. 22-нчи сабакты окуйбуз. Бисмилlah. Хамидун тобибун. Хамидун деген эркек адам. Хамид тобибун дарыгер дейт. Хамид дарыгер. Заужатуху анын аялы, заужа деген аял. Заужатуху анын аялы мударрисатун мугалим. Анын аялы мугалим. Исмуха анын аты, исмуха деп жатат, аялдын атын айтып жатат. Исмуха анын аты Аминату. Амина. Мамнуъ мина сорф бул дагы туугандар. Азыр эле өттүк. Женский роддо инчилип аттар. Ал-аламул муаннас. Лафзи ва ма'нави. Хамидун лаху арбаату абнаин. Хамид лаху арбаату абнаин. Анда 4 бала бар дейт. Сан жана санаган нерселер буларды өткөнбүз. Хум алар балдарын айтып жатат. Хум алар Хамзату Хамза, ва Усману жана Усман, ва Ахмаду жана Ахмад, ва Ибрахиму жана Ибрахим. Мына ушул ысымдардагы мамнуъ мина сорф туугандар айтып өттүк. Хамза деген женский роддо инчилип аттар. Айтылышы жана женский род, лафзи. Усман деген экинчи баласынын аты, бул алиф нун менен бүтүп жатат. Бул дагы мамнуъ мина сорф. Ва Ахмаду бул фейл сүрөтүндөгү ат. Бул дагы мамнуъ мина сорф. 4-нчү баласы Ибрахим, бул араб эмес ат. Ошондуктан бул дагы мамнуъ мина сорф. Ахмаду ва Хамзату толибани. Ахмад жана Хамза толибани окуучулар дейт. Же болбосо студенттер. Ахмаду толибун мужтахидун. Ахмад толибун мужтахидун. Аракетчил окуучу. Ва Хамзату жана Хамза толибун каслану. Жалкоо окуучу. Каслану деген танвин албай жатат, себеби ашыкча алиф нун менен бүтүп жатат. Алиф нун менен бүткөн сыпат болуп жатат да. Айттык. Кола Юсуфу. Юсуф айтты. Кола деген айтты. Кола Юсуфу. Юсуф айтты. Инди хомсату акламин. Инди менде хомсату акламин 5 калем бар. Колямын мужской род, ошондуктан хомсату деп санды женский кылабыз. 3-төн 10го чейин тескери болот сан саналган нерсеге. Хаза колямун ахмару. Юсуф айтып жатат, менде 5 калем бар деп, андан соң калемдер жөнүндө айтып жатат. Хаза колямун ахмару. Бул колямун ахмару кызыл калем дейт. Бул калемдин сыпатын алып келип жатат, танвини жок. Эмнеге? Себеби бул фейл сүрөтүндөгү сыпат. Фейл сүрөтүндөгү сыпат. Аф'алу деген фейлдин вазындагы. Ва хаза колямун азроку. Жана бул колямун азроку көк калем. Азрокун болбойт. Бул дагы не? Фейл сүрөтүндөгү сыпат. Ва хаза колямун ахдору. Жана бул жашыл калем. Ва хаза жана бул колямун асваду. Кара калем. Жана бул кара калем. Ва хаза колямун асфару. Жана бул сары калем. Демек туугандар, бардык өңдөр эмне экен? Мамнуъ мина сорфко кирет өңдөр.
ахмару, асваду жана башка. Себеби булар фейл сүрөтүндөгү сыпаттар. Кандай калем дегенде жашыл калем деп жатабыз да. Колат Зайнабу, колат Зайнабу, Зейнеп айтты дейт. Женский род болгондо бир сүкүндү та кошобуза, булар домирлер сабагында өткөнбүз. Коля эркек адам, колат аял киши. Колат Зайнабу, Зейнеп айтты. Инди манадилу касиратун. Инди менде манадилу касиратун, көп бетарчылар, жүзарчылар бар. Манадилу деген танвин албайт. Манадилун касиратун дебейбиз. Себеби манадил сыйгату мутахил жуму, ортосу алиф, алифтен соң 3 тама келип жатат. Жаму таксир. Хаза абияду. Бул ак. Бетарчылар жөнүндө айтып жатат. Хаза абияду. Бул ак. Ва хаза асфару. Жана бул сары. Ва хаза ахмару. Жана бул кызыл. Ва хаза азраку. Жана бул көк. Андан соң колат лаха Фатимату. Колат лаха ага айтты, Фатимату Фатима дейт. Фатима ага айтты дейт. Зейнепке айтты деп жатат. Индаки миндилун ахдору. Сенде жашыл бетарчы барбы? Колат айтты. Ла жок. Ма инди миндилун ахдору. Жок, менде жашыл бетарчы жок. Ахдору сөздөрү бул жерде не болуп жатат? Мамну минас сарф. Себеби фейл сүрөтүндөгү сыпат. Кола Толхату. Толха айтты дейт. Неге Толхатун болбойт? Себеби бул ал-аламул муаннас. Женский роддогу энчилүү ат. Өзү женский род болбосо да, айтылышы женский род болуп жатат. Анын 3 түрү бар. Айттык, туугандар. Бул ошо лафзый, айтылышы жагынан женский род болуп жатат. Бирок мааниси жагынан бул эркек эле киши. Толха айтты. Инди мафатиху касиратун. Менде көп ачкычтар бар дейт. Мафатиху танвин албайт, себеби сыйгату мутаха ал-жуму. Хаза мифтахул гурфати. Ачкычтар жөнүндө айтып жатат. Бул мифтахул гурфати, бөлмөнүн ачкычы. Ва хаза жана бул мифтаху ал-хакибати. Жана бул сумканын ачкычы. Ва хаза жана бул мифтаху ас-сайярати. Жана бул унанын ачкычы. Кола Суфияну. Суфиян айтты. Эркек адамдын аты ашыкча алиф нун менен бүтүп жатат. Бул дагы мамну минас сарф. Суфиян айтты. Фи баладина, биздин өлкөбүздө масажиду ва мадарису касиратун. Биздин өлкөбүздө көп мечит жана мектептер бар дейт. Көп мечит жана мектептер бар. Масажиду танвин албайт, сыйгату мунтаха ал-жуму. Мадарис да танвин албайт, сыйгату мунтаха ал-жуму. Ва фанадику qalilатун. Жана аз мейманканалар бар. Фанадик мейманкана, фундук фанадик. Жана аз мейманканалар бар. Танвин албайт, себеби сыйгату мунтаха ал-жуму. Аха улаи атиббау. Булар дарыгерлерби? Танвин жана касра албайт. Танвин жана касра албайт. Атибба сөзү дагы. Себеби алиф мамдуда менен аяктап жатат. Алиф жана хамза менен аяктаган ысымдар да не дегенбиз? Танвин жана касра албайт. Булар дарыгерлерби? Ла жок. Хум мударрисуна. Жок, алар мударрисуна мугалимдер. Ва хум жана алар уламау кибарун. Жана алар чоң алымдар дейт. Уламау танвин албайт, себеби мамну минас сарфка кирет. Бул дагы себеби алиф мамдуда менен аяктап жатат. Мындай алиф жана хамза менен аяктап жатат. Мына туугандар, азыр болсо сабакка берилген көнүгүүлөрдү окуйбуз. Бул жерде азыр бизге түшүндүрөт экен ал-мамну минас сарф. Окуп өтүп кетебиз. Бул жердегилердин бардыгын биз азыр
барактан окудук. Ал мамнуу минас сарфи, сарфтан тосулган ысымдар. Ал анвау ал атияту минал асмаи мамнуату минас сарф. Ысымдын төмөндө келген түрлөрү дейт. Мамнуату минас сарф, мамнуа минас сарф деп аталат деп жатат да. Сарфтан тыйылган ысымдар деп жатат. Сарф деген танвин. Зайнабу, Марьяму, Фатимату, Аишату, Маккату, Джуддату. Булар ал-аламул муаннас, женский род дейинчилик аттар. Адам эле эмес, бул не жердин сууларынын аттары болушу мүмкүн. Макка жана башка. Хамзату, Усамату, бул дагы женский род дейинчилик аттар. Айтылышы жагы женский род болуп жатат. Үчүнчүсү Усману, Аффану, Суфияну, Марвану, Нуъману. Ашыкча алиф нун менен бүткөн аттар. Каслану, Жауану, Атушану. Ашыкча алиф нун менен бүткөн сыпаттар. Жалко, ачка, суусаган, тоок, толо деп жатат. Төртүнчү Ахмаду, Анвару, Акбару, Ас'аду. Фейл сүрөтүндөгү аттар, адамдын аттары. Ахмад, Анвар, Акбар деген. Абияду, Асваду деген фейл сүрөтүндөгү сыпаттар. Ак, кара, кызыл, сары, жашыл, көк. Бешинчи Уильяму, Эдуарду, Ландану, Барису, Пакистану, Багдаду, Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, Юнусу, Юсуфу. Араб эмес аттар. Араб эмес аттар. Алтынчы Агнияу, Астикоу, Акуяу, Атиббау. Жана төмөндөгүсү дагы Фукароу, Узароу, Зумалау, Уламау. Алиф хамза менен бүткөн ысымдар. Алиф мамдуда менен аяктаган ысымдар. Ысымдар булар энчилүү ат болуш шарт эмес. Алиф мамдудада ар бир ысым. Жим менен дал булар сыйготу мунтахал жуму деп аталган. Ар бир жам таксир ортосу алиф, ошо алифтен соң 2 же 3 тамга келет. Масажиду, мадарису, фанадику, макатибу, дакаику, манадилу, мафатиху, фанажину, карасию. Көнүгүүлөрдү туугандар азыр окуп өтөбүз. Үйдөн иштеңиздер, көнүгүүлөр кийинки сабакта биргеликте текшеребиз. Тамарину көнүгүүлөр. Икра ал-калимати al-atiyati. Ikra al-kalimati al-atiyata. Келерки сөздөрдү оку. Вактубха ма добти авахириха. Жана акыркы аракеттерин коюп жаз дейт. Мына бул жерден азыр көрөбүз. Бул сөздөрдү оку жана акыркы аракеттерин коюп жаз дейт туугандар. Мамнуу минас сорф аттуу ысымдардан эмес болсо танвинди коюп жазасыздар. Мухаммадун мисалы, Халидун. Ал эми мамнуу минас сорф аттуу ысымдар жолукса танвинсиз эле домма коюп жазасыздар. Мисалы Фатимату жана башка. Жаңы сөздөр. Бул сабактагы бизге жолуккан жаңы сөздөр. Ал-калимату ал-жадидату. Жаңы сөздөр. Al-finjanu. Al-finjanu fanajinu. Деген чыны туугандар, чыны. Кадимки эле чай ичкен, тамак ичкен чыны. Финжан, фанажин. Көптүктөрү мамнуу минас сарф себеби сыйгату мунтаха ал-жуму. Бул жер сүкүн эмес туугандар, сүкүн болсо домма менен болот. Ал-мадрасату мадарис. Мектеп, мектептер. Чыны, чынылар, мектеп, мектептер. Мадарис дагы мамнуу минас сарф. Ал-масджиду масажиду. Мечит, мечиттер. Масажид мамнуу минас сарф. Үчөө тең сыйгату мунтахал жуму. Ад-дакыйкату мүнөт, дакаик мүнөттөр. Мүнөт, мүнөттөр. Дакаик мамнуу минас сарф себеби сыйгату мунтахал жуму. Кала айтты. Эркек адам айтса, кала Усамату, кала Мухаммадун дейбиз мисалы. Калат айтты аял киши. Калат Хадижату, калат Зайнабу. Ал-миндилу манадилу. Бетарчы, бетарчылар. Көптүк түрлөрү булар мамнуу минас сарф. Ал-мифтах ачкыч. Мафатиху ачкычтар. Мафатиху мамнуу минас сарф. Бул жерден баштап өңдөрдү айтат. Абияду ак. Абияду ак. Ахмару кызыл.
Ахдару жашыл, асваду қара, азроқу көк, асфару сары. Мына булар бизге бул сабакта жолуккан жаңы сөздөр. Көнүгүүлөрдү үйдөн жазыңыздар, кийинки сабакта биргеликте туралайбыз. Бул жерде келген өңдөр мамну минас сорф. Эмнеге? Себеби фейл сүрөтүндөгү сыпаттар. Фейл сүрөтүндөгү сыпаттар. Азыр болсо ошол жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ajma'in.